21-жылы, 22-жылы бизде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин потенциалы аябай жогорулады. Бул бизде канча пайыз азайды, канча адамды куткарып калдык, канчалык өрт аз болгондун себептери бул бир түзмө-түз ошо техникалык акыбалыбыз аябай жогорулуда. Жана адамдардын даярдыгы дагы азыр ошо тынбай семинарларды, повышение квалификацияларды өткөзүп, ошол деңгээлде мына кечээки эле Дордойдун өртүн анализдесек, ошол эле катышуучулар, ошол эле жабыркагандар айтат, что биздин өрттөчүрүүчү машиналарыбыз аябай жогору деңгээлде өзүнүн ишин алып барты. Илгеркидей 20-жылы, 19-жылы болгон өрткө барайтып машинасы бузулуп калган, же өрт өчүрүп атканда рукаваларынан ар жеринен суу атып чыгып, суусу жетпей калган жерлеринен ал деген нерсе 22-жылы толук менен токтоду. Бул өтүүчү машинасынан дагы БОК деп коебуз, боевой комплект пожарный, аны дагы азыр толук менен камдап атабыз. И адан тышкары биз курулуш механизацияларындагы оор техникаларда, инженерный техникаларды жогорулатып, 21-22 кышкы мезгилинде аракет менен дагы көмүрдүн баалары ылдый жакка токтоп, Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен биз толук менен ушу элдерге таркатып, ал жактан разработкалар жүргүзүп, буюрса былтыркы кышты жеңил өткөрүп чыктык деп мен толук айта кетсем болот.